Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Улуттук биринчи каналдын түз эфиринде ойордоо программасы. Айдоочулардын билим сапатынын, жол эрежелеринин билбегендигинин кесепетинен жол кырсыктары жылдан жылга өсүп бара жатат. Муну менен катар автоунаалардын саны дагы жылдан жылга өсүүдө. Мындай кесепеттерден улам айдоочуларды кайра даярдоо жана башка жолдорду таап, мындай кырсыктардын болушуна жолтоо болуу маселеси бүгүнкү күндө негизги актуалдуу маселелердин бирине айланды. Бүгүн программабызда айдоочулук күбөлүктү алуунун эрежелери, тартиптери кантип айдоочулук күбөлүктү жаңыртсаңыз болот же жаңы кайра баштан алсаңыз болот. Муну менен катар жол коопсуздугун сактоо эрежелери, болтурбоонун жолдору сыяктуу маселелерди студиябызда талкуулайбыз. Келген коноктор менен сиздерди тааныштырайын. Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкаруучусунун биринчи орун басары Бообек Салимжанов биздин студиябызга келген. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Кыргызстан айдоочулар коомунун төрагасынын орун басары Дүйшөналы Токтакунов биздин студияда. Саламатсызбы? Жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова бизде конокто. Саламатсызбы? Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын жол кайгыл кызматы жана укук колдонуу практикасы башкармалыгынын башчысынын орун басары Нурлан Ниязбеков бизде конокто. Саламатсызбы? Жана муну менен катар бүгүнкү күндө жарандар көп кайрылып жаткан УНА мамлекеттик борборунун директору Тынычбек Саидов бизде конокто. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Бообек Эркинбекович, сизден баштайлы. Эски үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу компаниясынын негизги максаты эмнеде? Айдоочулук күбөлүктөрдү алмаштыруу зарылчылыгы эмнеден келип чыкты? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Мына өзүңөр аябай жакшы билгендей, акыркы күндөрү мына биздин соцсеттерде аябай көп талкуу жараткан бул иш башкармалыктын бүгүнкү күндөгү жакшы бир ой пикири жана жакшы позициясы десем болот. Жаңылышпайбыз. Мынакей өзүңөр билесиңер, бүгүнкү күндө бизде Союз малынан баштап мына акыркы биз көрдүк 81-82 жылы алынган айдоочулук күбөлүктөр бар экен. Китепче убагында. Ал жерде айдоочулук күбөлүк алган, андан бери ичинде жазылчу данныйлары өчүп кеткен. Андан бери эле мына өзүбүз эгемендүүлүктү алгандан бери бир эле баракта сары кагаз түрүндө бир айдоочулук күбөлүктөр бар экен. Көк кагаз түрүндө, андан кийин пластик сыяктуу өткөн сары пластик сыяктуу, андан кийин көк пластик сыяктуу, жалпы айтор өтө көптөгөн санда бир 500 миң деп айтсам жаңылышпайм го деп ойлойм. Бир 500 миңге жакын бир айдоочулук күбөлүк бар экен бүгүнкү күндө. Баарынын бүгүнкү күндө мөөнөтү көрсөтүлбөгөн. Эмес. Ошолордун баарынын бүгүнкү күндө сапаты аябай начар болуп, көпчүлүк учурда сүрөттүн өзүнүн сүрөтү көрүнбөй калган, же болбосо мөөнөтү көрсөтүлбөй, текшерүү учурунда ГАИ кызматкерлери тарабынан текшерүү учурунда айдын бир ишенбестик учурлар дагы көп болгонуна байланыштуу биз жалпы акция жүргүзгөнбүз, акция кылганбыз. Биринчи кезекте айдоочулук күбөлүктөр бүгүнкү күндө эң жогорку сапаттуу деңгээлде учкун мамлекеттик компаниясы аркылуу, мамлекеттик мекемеси аркылуу учкундан бизде аябай жакшы международный, эл аралык стандарттагы защитный слой аябай жакшы болгон биз айдоочулук күбөлүктөрдүн стандартын иштеп чыгып, бүгүнкү күндө элдерге, жарандарыбызга жакшы кызмат көрсөтүүнү көздөгөнбүз. Бүгүнкү күндө мына кийинки быйылкы жыл мына 15 январдан баштап 15 февралга чейин деп биз акцияны баштаганбыз. Ошол акция учурунда кимде ким мөөнөтү көрсөтүлбөгөн жана сапаты жагынан сүрөтүн айтып атам, башкасы айтып атам. Ошол сапаты жагынан дагы бүгүнкү күндө мындай күмөн жараткан айдоочулук күбөлүктөрдү акция учурунда акысыз бекер алмаштырбаңар деген бизде акция жарыяланды. Айтып кетишибиз керек, акция жараганда ар бир жарандарыбыз ушул мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн акцияга өзүнүн жарандык позициясын билдирип, аябай көптөгөн сандагы бүгүнкү күндө мына өзүңөр көрүп турасыздар, өзүнүн жарандык позициясын билдирген өзүбүздүн жарандарыбыз аябай көп экен жана ушул акциядан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн мына бүгүнкү күндө алып атышат. Эң эле негизгиси мамлекетибиз көрсөткөн кызматтарды
өз убагында сапаттуу кызмат алуу максатында анан өзүбүздүн эле жарандарга керектүү деңгээлде жакшы сапаттагы айдоочулук күбөлүктөрдү берип, ошол эле күбөлүктөр башка чет мамлекеттерге чыкканда дагы өзүнө керектүү жана ыңгайлуу шарттар болсун деп жогорку деңгээлдеги сапат аябай жакшы жаңы үлгүдөгү күбөлүктөрдү биз элдерге тартуулап атабыз. Ошол мүмкүнчүлүк менен пайдаланып биз 1 айлык акция кылганбыз. Акция учурунда мына бүгүнкү күндө аябай жакшы көптөгөн запростор болуп атат. Офлайн түрүндө дагы, онлайн түрүндө дагы. Эгерде бир канчалык деңгээлде бул акция жетишсиз болсо, жетекчилик менен дагы кеңешип, жетекчилик өзү дагы позициясын билдирди. Бул акцияны дагы узартканга дагы мүмкүнчүлүк бар бүгүнкү күндө. Канча жарандар бүгүнкү күндө айдоочулук күбөлүк менен камсыз болуп калды? Мынакей мен сизге данныйын азыр эле айтайын. Тийиштүү деңгээлде биздин кураторлорубуз берип атат. Офлайн, онлайн болуп биригип, мынакей сиздерге айтайын. Жалпы 19 январга карата 13800 айдоочулук күбөлүккө арыз түштү, заявка. 20-сында 18803. 21-inde азыр саат 11-ге чейин, күнүгө саат, түнкү саат, эртең саат 7:30-дан 11-ге чейин иштөө мөөнөтү болуп атат. 11-ге чейин иштеп атасыңар, 11-ге чейин иштеп, заявкаларын алып, күнүгө айтор 15.000ден көп күнүнө заявка түшүп атат. То есть бүгүнкү күндө айдоочулук күбөлүктү алмаштырам деген жарандардын саны аябай көп. Биринчи күндөрү 15-нен баштап 19-на чейин биз акцияны баштаган күнү биз ошол түндүктөн жаңы программа эмес, ошол иштеп аткан программаны бир аз өзгөртүп 083 деген справканы алып салуу деген программаларды алып, анан жаңыла обновление кылганга бир аз убакыт кетти. Бирок 19-дан баштап мына элдер өзү жарандар офлайн эмес, офиске барып эмес, онлайн эле өзүнүн үйүндө эле күбөлүктөрдү, айдоочулук күбөлүктү алмаштырууга мүмкүнчүлүк алды. Мен ушул эмеден учурдан пайдаланып айтып кетет элем, бардык өзүбүздүн жарандарга сиздерден сураныч, мына мамлекетибиз санариптештирүү боюнча аябай чоң жумуштарды аткарып келип атат. Ошолордун алкагында мына айдоочулук күбөлүктөрдү дагы онлайн түрүндө, түндүк аркылуу, түндүк тиркемеси аркылуу онлайн түрүндө алмаштыруу мүмкүнчүлүгү бүгүнкү күндө бар. Силерди баарыңарды чакырып кетейин. Айдоочулук күбөлүктөрдү алмаштырууда, ошондой эле автоунааларды бир адамдан экинчи адамга өткөрүү, сатуу учурунда дагы онлайн түрүндө ушул онлайн тиркемени колдонуп, офиске барып, очередке туруп убактыңарды кетиргенден көрө мен силердин баарыңарды чакырып кетейин. Айдоочулук күбөлүктөн дагы сырткары автомашиналарды сатуу жана алуу учурунда онлайн аркылуу оформление жүргүзүүңөрдү мен суранып кетем. Себеби бул тиркемени дагы мына президентибиз өзү контролго алып, жетекчиликке тапшырма берип, мына ушуну биз азыр ишке киргизгенбиз. Күндөн күнгө онлайн түндүк аркылуу автомашиналарды дагы сатып алуу процесстерин жүргүзүп, мына күндөн күнгө бул дагы жумуш дагы ишке ашып баратат. Бул кошумча маалымат катары. Тынычбек мырза, жарандар эмне бүгүнкү күндө көп суроолор эмнеден болуп атат? Кыйынчылыгы эмнеден жаралып атат? Саламатсызбы бүгүнкү теле берүүнүн катышуучулары, урматтуу теле көрүүчүлөр. Азыркы убакта жогоруда белгилеп кеткендей акциянын алкагында башталышында көптөгөн жарандарыбыз ушу мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктөрдү кантип алмаштыруу тартибин, кайсы айдоочулук күбөлүктүн кайсы түрүн алмаштырууга кажет экенин ушул суроолор менен көп кайрылышты. Ушул суроолордун жеринде биздин кызматкерлер бөлүмдөрдө тиешелүү жардам берип, кызмат көрсөтүүдө. Биздин кызматкерлер таңкы 8-ден баштап түнкү 23:00-га чейин күнүгө дем алышсыз иш алып барууда. Жанагындай айдоочулардын, жарандардын такталбаган суроолорго жооп издеген көрүнүштөрү бүгүнкү күндө азайдыбы? Себеби бири-биринен сурагандар көбөйүп кетти эле. Муну кандай кылабыз? Кантип алабыз? Документтик маселелер кандай болот деген суроолор көп жаралып кетти буга чейинчи. Ооба, биздин бөлүмдөрдө дагы биздин тиешелүү кызматкерлер, адистер жардам берүүдө. Жарандарыбыз, кайрылган жарандарыбызга жардам берип, мындан тышкары дагы биздин социалдык тармактарда, массалык маалымат каражаттарында дагы акциянын алкагында болуп аткан жеңилдетилген ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жарандарга берилип аткан кызматтарды массалык түрдө жерине жеткирүүгө аракет кылуудабыз. Түшүнөлү мырза, мына сырттан карап турасыздар.
коомчулуктун катарында чын эле ушул айдоочулук күбөлүктү кайрадан жаңыртуу же болбосо ушул айдоочуларга карата тартипти күчөтүү, аларды кайра баштан ушул билим сапатын жогорулатуу маселеси келип жеттиби же болбосо коом ошого убакыт ошого өзү эле келип жеттиби? Сиздин пикириңизче кандай болду? Бүгүнкү күндө ушул айдоочуларды даярдоо керекпи? Анан ушул документтерди кайра жаңыртуу маселесине сиз кандай карап атасыз? Жаңыртуу бул мурунтан ошо кемчиликтер болгон деп айтсак да болот да. Эл аралык норма бар. Мамлекеттик деңгээлдеги документтер 10 жылдык мөөнөттө берилет. Бардык мына паспорттагы, айдоочунун көлүгү дагы. Анан айдоочунун көлүгүн алып чет элге барып иштейм деп иштей албай келгендер да болгон. Көп суроолор болгон. 10 жыл, 15 жыл мурун болгон бул вопрос. Анан кайра келип анан 10 жылдык мөөнөт кылып алып анан кеткендер болгондо, анан кийинки убактарда мөөнөтсүз берилип калган айдоочунун көлүктөрү азыркы кээ бир адамдарга проблема түшүп атпайбы? Ошон үчүн алмаштырууга муктаж болуп атат да мамлекет, алмаштырууга. Себеби мамлекеттик демек убакыт келип жетти ошого. Чет элдик тиги эл аралык норма ошондой болуп аткан болсо, биздин мамлекетте ошого өтүшүбүз керек да. Биздин өзүбүз менен эле чектелип калган болбойт да. Биздин айдоочуларыбыз мынакей Европа, Азия бардык жактарда иштегенге аракет кылып атат. Ошо жолдордун карым катнаштары ошондой. Ошон үчүн муну алмаштырыш керек. Бирок жанагы 5 категория дегендерди көтөрүп алып жүргөндөрдү көргөнүбүзгө караганда адамдардын өзүнүн жоопкерчилиги да төмөндө. Бул 5 категория деген жоюлганы канча жыл болду? 15 мурун эле бүткөн. Бул 13 категорияда азыр даярдалат. Анан даярдалганда ошол тийиштүү категорияны алат. Ошол жерде сүрөтү менен подробно жакшынакай турат. Кайсы категорияга сиз айдай аласыз, укугуңуз бар деп ошо сроктордун баары жазылып турбайбы? Анан биздики 5 категориядагылар бул мурун эле постановлениеден чыккан болуш керек эле. Мурун Союздун убагында берилген документтер жокко чыгарылат депчи. Анан бул ушул күнгө чейин ошо көзөмөлдөнбөй, булар алмашылбай келген да. Анан бул иш чара мурун эле болсо болмок, эми азыркы убакка туура келди. Муну эл аралык нормадагы мамлекеттик деңгээлдеги документтер ошол өзүнүн деңгээлинде берилиш керек. Бүгүнкү күндө ошол автомектептерде кандай даярдалып атат ошол айдоочулар? Даярдаганда мына жеңил машина Б категорияда Б категориясын алат, көрсөтүлүп турат, сроктору көрсөтүлүп берилет азыркы берилгендерге. С категорияда 13 категорияда окуйт, 13 категориянын көп эле окулбайт. Бул жерде майда категориялар бар да, чоң категориялар бар да. Д мына Д1 дегени бар. Мисалы ал чоң категорияда Д'да автобуста окуса, төмөнкү категория вождение тапшырса болот дегени бар. С категория жогорку жанагы жүк ташуучу машиналерди окуй турган болсо, С1 деген жана портерлерге вождение кылып тапшырса болот деген бар. Но правила бул жерде тартипи бирдей эле. Жолдо жүрүүнүн эрежеси, Д'сы деле, Эси, Б'сы баары тапшырылат. Бирок бул кийинки убактарда аябай жакшы жөнгө салынган. Азыр праванын айдоочунун көлүгүн алыш азыр оңой эмес. Азыр 4 мамлекеттик ишкана аркылуу ишке ашат. Мына биринчи автомектепке 2 ай мөөнөт берет. Ошол жерге набор кылып турган электрондук түрдө мына кызмат, мамлекеттик кызматы мурун Инфоком болчу, ошол аркылуу электрондук түрдө регистрация өтөт. Окуунун мөөнөтү башы дагы аяк экзамендин убактысынан бери жазылып чыгат. Андан кийин ошол убакыт келгенден кийин мына унаа кызматкерлеринин адистери аркылуу, булардын комиссиясы аркылуу экзамен алынат. Экзамен 2 экзамен тапшыргандан кийин булар подтверждение кылат. Подтверждение кылгандан кийин бул 2 экзамен тапшырылды деп тастыктагандан кийин жанагы айдоочунун көлүгү даярдала турган соңго барып түшчү, анан даярдалат. Права даяр болгондон кийин анан 2-3 күндөн кийин сообщение келет. Сиз айдоочунун көлүгү даяр болду деп акчасын төлөгөндөн кийин анан алат. Азыр бүт электрондук түрдө адамга муктаж эмес. Бирөөнө барып кол койдурбайт. Баары электрондук түрдө жакшы жолго коюлган. Анан эми окуунун сапаты деп атасыз. Окуунун сапаты азыркы убактарда автомектептер аябай эле көп. Баардык автомектептердин баарын мен сапаты жөнүндө айтып бере албайм. Алардын өзүнүн жоопкерчилигинде биздин айдоочулар ар түрдүү болушу мүмкүн. Ар түрдүү болушу мүмкүн. Сапаты төмөнүрөөк болушу мүмкүн. Кээде канчасы окутуп атасың десе, мына жакында эле бул киши суроо берсе 2 саат окуту, 2 саат окуту, 2 саатта кандай окуп болот? Бул учебный план программаны жазганда ошонун башында турган кишимин мен ошол учебный планды жаздырган болчумун. 6 саат сабак өтүш керек, 3 бар. Ошондо 2,5 айда бүтөт. Анан 2 сааттан окуткан киши булар айткандай 7 айлык, 8 айлык, 9 айлык мөөнөткө кетип калышы. Демек айдоочу болом дегендер, айдоочулук күбөлүктү алам дегендер айдоочулук мектептерди өзүлөрү тандайт жана өзүлөрүнүн каалоосу
ал дагы ошол сапатка көңүл бурулушу керек деген маселе. Себеп дегенде ошол даярдалганына жараша барып анан күбөлүктүү сынактан өтүп анан алыш керек болуп атпайбы? Экзаменди окубаган, билбеген, билими деңгээли төмөнкү жетпеген адамдар алганга мүмкүн эмес азырчы. Азыр мынакей жанагы электрондук түрдө болуп аткандан кийин экзаменге бул жерде мынакей сиздин кебетеңизди карап туруп опознание болот. Сиздин данныйыңыз чыгат дагы 25 мүнөт убакыт 20 суроо келет. Кандай суроо келет? Бул жерде суроо азыр 700-гө жакын суроо бар, ошонун 20сы келет. Сиз билсеңиз өтө аласыз, билбесеңиз тапшыра албайсыз. Бирок мөөнөт жок, канчага аласа тапшыра берет. Ал андан кийин анан транспорттук каражаттарды башкарууга жанагы азыр бүт жаңы машиналар алынган булар аркылуу. Ошол машиналар аркылуу практикалык түрдө экзамен тапшырат. Тапшырып айдай алгандар, өткөндөр баары фиксированный, баарында камера турат. Камера аркылуу бүт санариптик деңгээлде азыр экзамен дагы, алган дагы, жерде спор да болушу мүмкүн эмес. Эч ким претензия да кыла албайт бул жерде өзүнүн билим деңгээлине карата, окуп айдап үйрөнгөнүнө карата гана айдоочунун куәлигин ала алат. Эми бул адамдар, конечно, окуп бүткөндөрдүн баары жана кырсыкка учурап аткандардын санын мен деле карап жүрөм, булардан деле сурап атам. Жаш айдоочулардын арасында, по-моему, бизде көбүнчөсүнүн 60-70% аял жолдоштор, кыз келиндер окуйт. Кыз келиндердин арасында бул жерде кырсыкка учурап калды, бул киши өлүп калды, могу түсүп кетти деген бул незначительный бул жердечи. Анан азыр Кудайга шүгүр, азыр мамлекеттик деңгээлде баары эле даярдыктары жакшы эле. Нурлан мырза, бүгүнкү күндө ошол жол коопсуздугун сактабаган аянан кырсыктардын болушу көбөйүп атабы, азайып атабы? Азыркы 2025-жылдын эмесинде бул көбөйүп кетти саны менен. Ошондой эле адамдардын бул жол кырсыктардан кесепеттен каза болгондордун саны да өстү, жана ошондой эле булардын жаракат алгандар да азыркы учурда өсүп кетти да. Эмнеден улам болуп атат? Эми сиздер мындай мониторинг кылып атасыздар да, кырсыктардын ошол болгон жеринде кырсык эмнеден болгондугун сиздер биринчи көргөн адамдар сиздерсиздер да. Эмнеден улам көп болуп атат? Бул баал ошол айдоочу биринчи жолго аттанып автомектептен баштайт, унаа мектебинен окуп, ал жерде алган билими менен барып баал биздин транспорт жана айдоочуларды каттоо ыйгарымдуу органдан барып ошол жерден сынактан өтүп, айдоочулук күбөлүк алган күндөн баштап биздин карамакка өтөт, айдоочу катары жолго чыгып. Айдоочу болуп чыккандан кийин көпчүлүк айдоочулар эми азыркы учурдагы баал айдоочулардын жол кырсыкка катышуусу статистика көрсөтөт азайды. Мурунку айдоочулардын ошолордун убакта айдоочулар ылдамдыкты сактабагандан эң биринчи эле ошого алып келип атат. Андан кийин эле башка демелер, мисалы ошо мас айдоочу жана жөө өтмөктөрдү сактабаган, жөө жүргүнчүлөрдү карама каршы тилкеге чыккан айдоочулардын айынан келип жол кырсыктары катталып атат. Ошонун кесепетинен бул жол кырсыктын кесеп эмелерин сактабагандан ошондой бир оор кесепеттер менен жол кырсыктары да катталып атат да. Чынара Сапарбековна, бүгүнкү күндө ошол жол кырсыктарын болтурбоо, аны азайтуу аракеттерине сиз кандай баа берип атасыз, кандай ойдо калып атасыз? Эми айта кетсек, акыркы кезде, акыркы жылдары бул кескин түрдө мен байкап атам, жакшы эле аракеттер башталды. Катуу кескин түрдө башталып атат. Бул мына ушу авто мектептерди алалы. Бул аябай чоң проблема болчу. Муну аябай көп талкуулаганбыз, көтөргөнбүз, көп дискуссиялар болгон. Айдоочулар тараптан өтө көп ката кетип атканы көрсөтүлүп атат статистикада. Статистикага таянып айтабыз да биз. Статистика көрсөтөт. 80-90 учурлар проценттерде бүт айдоочунун күнөөсү деп. Значит, бул айдоочулар кандай даярдалып атат деген маселе чыккан. Ошон үчүн айдоочуларды даярдап аткан автомектептер жөнүндө көп суроо болгон. Ал тарап колго алына баштады, ал жакшы. Эми бул водительский удостоверение боюнча да азыр маселе болуп атат. Бул деле жакшы маселе. Буга деле биз макулбуз. Анткени цифровизация бул санариптештирүү, бул албетте биз байке айтып кетти уже. Биз даже керек болсо кечигип атабыз. Кечиккен үчүн азыр ушу темп дагы башталды да. Муну чынында эле мурда деле баштаса болмок, бул керек.
баардык айдоочу базада болуш керек, туурабы? Базада болуш керек. Тем более азыр мына планшеттер менен эми иштей баштады деп баштап атат. Планшетти ачканда эле кайсыл водитель отурат, кайсыл автоунаада күбөлүгүнүн номери бүт базада анык болуш керек да. Ошон үчүн бул ишти мындай иретке келтирүү болуп атат. Бул туура. Эми негизи дагы кошо турган болсок, жол коопсуздугу биз көп жолу айтканбыз, бул комплекстүү маселе да. Бул 2-3 маселе менен гана барып чектелип калбайт да. Буга кошо көптөгөн маселелер турат. Мисалы, азыр ушул маалда дагы кошчу маселе деп эсептейм, бул социалдык кампания жүрүш керек. Ушул эле мына азыр көлүктөрдү алмаштырып атабыз, авто мектептерде башкача окутуу болот, экзамендер азыр мындай алынат. Иш кылса ушул болуп аткан реформалар социалдык кампаниялар менен дагы чогуу жүрүш керек. Жана азыр мына мыйзамдар дагы катуулана баштады. Бул дагы туура, бул дагы керек. Анан ушул мыйзамдар катуулап иштей баштаган мезгилде дагы социалдык кампаниялар дагы керек, сөзсүз түрдө. Уну элге жеткириш керек маселени. Эмне үчүн бул жүрүп атат? Анан мисалы мас абалында айдоочу проблема болуп чыкты. Бул боюнча мыйзам катууланып атат. Мас абалында айдаганда эмне деген гана кесепеттер болуп кетпей атат. Ошону көрсөтүш керек дагы. Эми ар кандай түрлөрү бар. Сөзсүз эле коркутуу эмес. Мисалы мектептерге дагы бала чаканы айдоочуга даярдап атканда алар уже аң сезимине сиңирип калыш керек. Мас абалында отуруу бул такыр болбойт экенин сиңирип калыш керек да. Айдоочуларды 12 ай даярдоо дегенге сиз кандай карадыңыз? Ага мен колдоп атам. Анткени эми бул маселеге келсек, бир 2-3 маселе ар кандай айтылып кетти. Эми акыркысы боюнча бул мектептерде 2 жыл окутулат деп. Мен муну 100% колдойм. Анткени ушул балдар, айрыкча жогорку класстагы балдар бардыгы эле айдагысы келет. Көбүнчөсү айдоочу болуп кетет. Айдоочу болуп иштейт дагы, өзүнүн автоунаасы болот. Анан алар уже мектептен баштап бардыгын ирети менен окуй берсе, бул сиңет да. Бул өтө жакшы керектүү нерсе. Бул жөнүндө дагы көп дискуссия болгон. Мектептерден башташ керек деп. Керек болсо мына вообще эле кичинекей возрасттан баштап эле балдарды окутуп жүрө бериш керек да. Буга ата-энелер дагы иштеп маданиятты калыптандырып, мына маданиятка баары барып такылабыз. Айдоо маданияты калыптандырыш керек деп айтып атасыз. Айдоочу маданиятына, жөө жүрүүчү маданиятына барып такылабыз. Эми айрыкча азыркы шартта дагы мисалы айдоочулардын арасында агрессия аябай көп болуп атат, чыдамсыздык, эч ким бири-бирин өткөрбөгөнгө аракет кылат, же уруша кетишет, мушташа кетишет. Мунун баары каяктан келип чыгып атат? Ушул менен да иштеш керек болуп атпайбы? Биякка дагы көп социальный кампания, пропаганда, профилактика деген жумуштар жүрүшү керек. Эми албетте башка маселелер деле бар. Мисалы сөзсүз түрдө ГАИ, Министерство внутренних делден сырткары бул жака көп министерстволор иштейт да. Мына УНА, автомектептер, билим берүү министрлиги, саламаттыкты сактоо министрлиги, көп министрликтер буга тиешеси бар бул маселегечи. Ошон үчүн булардын баарын координациялап турган баягы орган дагы иштеп кетпей атат да. Бир ошол маселеси бар менин оюмча. Анткени ушул координациялаган бир орган ушул маселелерди информацияны жакшы таратып турса дагы ушул стратегия боюнча да иштейт да. Стратегия бар. Ошол стратегия кандай аткарылып келатат, үлгүрүп атабызбы 27-жылга чейинки стратегиянын задачаларын бүт маселелерин чечкенге. Ал стратегия боюнча мисалы жолдогу кырсыктардан өлүп аткандардын санын 30%га кыскартабыз деген цель бар да. Ошону кандай аткаратабыз? Ошол боюнча бир эле министрлик жооп бере албайт. Ага, ошон үчүн бүт министрликтер жооп берип коюш керек да. Жооп берет. Мен УНА мекемесинен сурайынчы, Тынычбек мырза. Азыр көп эле сынактардан айдоочу болом дегендер өтпөй калып атышат. Эмне себептен болуп атат? Анан чын эле суроолор татаал болуп атабы же айдоочулар мектеби ушу айдоочу болом дегендерди начар даярдап атабы? Неден болуп атат? Сиздин байкооңуз боюнча. Жалпы былтыр 2025-жылдын ичинде экзаменге жалпы 724 000 кандидат каттаага келген. Ошонун ийгиликтүү аяктаганы 14,9% гана ушул теориялык экзаменден өткөн. Ошондо 108 000 кандидатыбыз ушу толук кандуу теориялык экзаменге тапшырганга үлгүргөн. Теориялык суроолор оор эмес. Эгер талапкер
тиешелүү билим алса автомектептерден, бул жерден айрым учурда биринчи жол бергендер дагы ийгиликтүү бергендер көп. Суроолор оор эмес, эгер тиешелүү билим алса автомектептерде биздин теориялык сынактан ийгиликтүү аяктап жатат. Пайыз менен алганда ушу биринчи киргенде тапшырып чыгып кеткендердин саны канча болуп атат? Андай биринчи киргенде эле тапшырып чыгып кеткендер. Андайлар 100 кишинин деп коелучу, эми канчасы тапшырып кирген? Бул жерде автомектептердин өздөрүнүн дагы окутуу жанагы эмелери бар, рейтингтеричи. Ошолорго ылайык сапаттары, сапаттуу окуган, мисалы үчүн сапат жогору болгон автомектептердин курсанттары, кандидаттары биринчи жолдо тапшырганда эле ийгиликтүү аяктап жатат. Андайлар көп. Боек мырза, биз сизден көбүрөөк документтик маселеге, могу күбөлүктү алуу маселесине көбүрөөк көңүл буралы. Себеп дегенде жарандардын суроолору да ушул багытта болуп атат. Мына чет мамлекетте жүрүүгө мүмкүнчүлүк алуу маселеси кандай болот, ошону түшүндүрүп айтып койсоңуз. Бүгүнкү күндө өзүм жаңы эле кайталап кеттим. Унаа мекемеси тарабынан бүгүнкү күндө айдоочулук күбөлүктөрү берилет. Сиздин сурооңузга толук жооп берүүдөн алдын бир аз тарыхка бурулуп кетсем, убакыт берсеңиз. Айдоочулук күбөлүктү алуунун эң эле биринчи эрежесинде ар бир жараныбыз айдоочулук күбөлүк алам деген жаран бул автомектептерге кайрылат. Бүгүнкү күндө мына жаңы стандарт бекитилген, тийиштүү министрликтер тарабынан жаңы стандарт бекитилип, Б категориясын окуйм дегендерге 10 ай, Б, С категориясын окуйм дегендерге 12 ай стандарт бекитилди. Буга чейин бул стандарт тийиштүү деңгээлде бекитилген эмес. Андан 2,5 айлык окуу бул тийиштүү токтоонун негизинде аткарылып келип жүргөн. Жана ошол 2,5 ай окуунун алкагында ушундай бир түшүнүк пайда болгон кыргызча жарандарыбызда. Жана мен айтпайм азыр кайсы автор мектеп ушундай болгондугу жөнүндө, бирок мындай учурлар катталды. Орусча айтканда под ключ деген понятие бар экен. Окууга келесиңби, катталдың. Окууга келесиң, келбейсиңби, акчасын төлөйсүң, балким көбүрөөк төлөп коесуң. Ошол окутууда автомектептин директору менен же тийиштүү мугалимдер менен сүйлөшүп, окууга келиштин шарты жок. Определенный бир акчаны бересиң, окууга келбейсиң, бирок окууга келди деп ошол автомектеп сертификат берет. Документтер даярдап берет. Келди келбеди, аны унаа текшере албайт. Мамлекет көзөмөлгө ала албайт. Тим более мына унаанын кызматкерлери теориялык экзаменге киргизерден мурда сертификат бердиби? Берди. Канчалык деңгээлде сабакка катышты? Окудубу? Тийиштүү билим алдыбы? Программа менен өттү, өтпөдү белгисиз. Орусча айтмакчы, по факту алып келет сертификатты. Пожалуйста, ошонун айынан мына бүгүнкү күндө эмне үчүн статистика аз? Себеби көпчүлүк учурда тийиштүү деңгээлде билим ала албай калганына байланыштуу теориялык экзаменден көпчүлүк өтө албай калып атат. Бул биринчиси. Суроо бердиңиз. Эмеден суроолордун саны мына 700 деп айтып атат агайыбыз, туура айтып атат. 700гө жакын. Азыр эми жаңы стандартка ылайык 1700 суроо болуп атат. Көбөйтүлдү. Көбөйтүлүп атат. Себеби сабактын саны да көбөйтүлүп атат. Сабактын сааты да көбөйтүлүп атат. Жана окутуу мөөнөтү да көп болгонуна байланыштуу биз бир аз контролго алып, эми мындан кийин окуу процессинде дагы ар бир ушул мен айтылган нерселердин баары көзөмөлгө алынат. Анан айдоочулук күбөлүк бүгүнкү күндө мен кайталап айтып кетейин, эл аралык стандартка ылайык бүгүнкү күндө жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөр берилип баштады. Жанагы 700 суроо болчу, 700гө жакын, андан кийин 1700 суроо болду. Аларды суроолорду ким иштеп чыгат? Себеби коомчулуктун айдоочулук күбөлүктү алам дегендердин пикири боюнча дагы мындай бир айдоочуларга кереги жок суроолор да бар экен деген дагы түшүнүктөр бар да. Ушуну бир тастыктап айтып коесуздарбы? Кечирим сурайм. Айдоочулук күбөлүк алууга кереги жок суроолор болушу мүмкүн эмес. Ошол ар бир суроону карап көрсөңүздөр болот. 1700 суроо бүгүнкү күндө биз ачыкка чыгара элекпиз. Биз азыр даярдап атабыз. Бүгүнкү күндө жаңы стандарт менен окуу башталгандан кийин кимде ким жаңы стандарт менен окууну бүтүп, теориялык экзаменге келгенде ошол суроолордун баардыгы менен кездешет. Ошол кездешкен учурда ошол айдоочулук күбөлүк алууга кереги жок суроолор болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Сиздин пикириңизде кандай? Башында дагы 700 суроого да катышкан болчумун.
азыр 2000-ге жакын суроону даярдап бериңиздер деп коомдук ишкана катары, мугалим катары мен постоянно катышып жүрөм. Мына бул кишинин сунушу менен комиссия, бул жерде комиссия иштейт. Бул жерде ошол мамлекеттик деңгээлдеги айдоочулук даярдаган автомектептердин жетекчилери, ошолордун мугалимдери катышуу менен ошол 2000 суроо даярдалды. Биз колубуздан келишинче мынакей азыр баардык ошо бул жерде сиз айткандай жанагы тийиштүү эмес, мына могу жолдо жүрүүнүн эрежесинин негизинде гана түзүлгөн суроолор. Ошол эрежени биле турган адамдардын баары жооп берет. Анан жана сиз да айтып кетпедиңизби жанагы кандай тапшырат, анан көбү тапшырбай калып атпайбы депчи. Мына азыркы деңгээлде эртең менен биринчи жолу экзамен алганда биздики 30%тен ашкан жок, туурабы? 30%тен 70% адамдар право ала албай калып атат. Ошонун негизинде мына эми мамлекеттик деңгээлде кабыл алганда биз каршы чыга албайбыз, 10 ай деп. 2,5 айда мынакей биздики эми жакында мен биздики коомдук ишкана деп биздики 50 жылдан бери иштеп атабыз. Мына жакында эле мына айтса болот. Мен 2 группам тапшырды, 83% болгон. Биздики 70%тен жогору. Анан көп эле жанагы автошосуз мектептердин саны көп болгону менен сапаты төмөндүгүнүн болгондугуна байланыштуу мынакей 30 гана проценттин айланасында айдоочунун көлүгүн алат биринчи жолу. 70% ала албай атат. Анан ошого карата мына ар кандай мамлекеттик деңгээлде чаралар көрүлүп атат. Эми биз анага против мындай тигиндей деп айта албайбыз, бирок могу китепти жазганда дагы менин сунуштарым бар, мынакей учебный пособие даярдап берген, эртең чыгарып атышат, китептерди чыгаралы деп. Анан буга чейин мынакей кандай кафедралар бар, основа безопасности дорожного движения деп атайын даярдагандар бар. Бир учебный пособие чыгарып берген мамлекеттик деңгээлде бизде болгон жок. Мен 2 китеп чыгарып бергем. Кыргызчадагы, орусча практика образование эмеси боюнча. Анан азыркы мынакей азыр жана 10 айлык мөөнөттө даярдайбыз деп сабактардын саны да көбөйүп атат деп булар китепте чыгарып бергенге, пособие чыгарып бергенге азыр мына болгон мүмкүнчүлүктөрүн жумшап атат. А бизде мурун окуп атасыңбы, окубай атасыңбы деп мурун унаа маселесин, унаалардын көзөмөлдөй турган функциясы бар болчу. Мурун келип сабакка катышып, ким окуп атат, кандай окуп атат деп. А кийин бул функциянын баарын алып салгандыгына байланыштуу окуунун сапаты дагы действительно төмөндөп кетти окшойт. Анан 2 саат окутабыз деген автошколдордо чыккандардан ошо менен ошо сапат ошо төмөндөп кеткендигине байланыштуу азыр башкача чаралар көрүлүп, учебный пособиялар чыгарылган атат. Азыр эми мамлекеттик деңгээлде ишке ашат деп жакында күтүп турабыз. Демек эми айдоочулар мектебинин сапаттык жагын текшере турган мындай манометр деп койсок болот. Бул акыркы айдоочулар бара турган сынак. Ошол жерден биз айдоочулар мектеби кантип даярдап атканын билип алсак болот экен. Ушуну менен катар Боек мырза бир суроо бергим келип атат да. Ушул айдоочулар мектебинин жакшы жаманын иргеп коюу мүмкүнчүлүгү, ошолордун жакшысын алып калып жаманын жаап салуу, же болбосо лицензиясын алып коюу мүмкүнчүлүгү жаралып атпайбы? Ушундан пайдаланбайсыздарбы? Болот, албетте. Бизде келечекте ушул тийиштүү деңгээлде өз милдетин так аткарбаган автомектептерди жабуу сунушу келип түшүп атат бүгүнкү күндө. Биз сиздерге айтып кетели, эмне себептен окутуу жаман же жакшы болушу мүмкүн. Мынакей мен бул боюнча аябай бир чукул изилдеп чыкканбыз. Бүгүнкү күндө автомектептерде мисалы үчүн теория сабагын или ПДД сабагын берген окутуучу бул стандарттын негизинде өзүнө ошо тийиштүү педагогикалык сертификаты болуш керек. Билим берүү министрлигинде ушундай эме бар, эми өзүнүн бөлүмү бар. Ошол педагогика менен алектенем деген жарандарыбыз өзүнүн жогорку билими бар болгондон сырткары дагы педагогикалык сабакты 6 ай окуш керек. Ошондон кийин гана эмеден окутуучу болуп иштей алат. Бирок көпчүлүк автошколдордо, аттарын атабай эле коеюн, көпчүлүк автошколдордо юрист же тийиштүү билими жок, тийиштүү педагогикалык сабаты жок мугалимдер бүгүнкү күндө ПДД сабагынан автошколдордо же теория сабагынан же болбосо машинанын механикалык абалы жөнүндө сыяктуу сабактарды берип жүргөн учурлар бүгүнкү күндө катталып атат. Катталган. Себеби документ дагы тийиштүү деңгээлде болбой, ушундай айтор лазейкалар менен колдонуп сапатсыз билим алуу учурлары катталып калат деп мен айтып кете алам да. Эми мисалы үчүн тийиштүү деңгээлде кайсы бир автошколдор, автомектептер жаман окутат же жакшы окутат деген албетте буну текшериш керек.
сапатына текшерип көңүл буруш керек. Окуу процесси кандай жүрүп атат, кайсы окуу куралдарын колдонуп атат, кандай шартта окулуп атат, квота менен окулуп атабы же тийиштүү стандарттын негизинде бир класста 15 бала окутуп атабы же 35 бала окутуп атабы, ушулардын бүт баарын эске алыш керек. Эске алыныш керек. Эми азыр айтып кетейин, жаңы стандарт бекилгенден кийин эски стандарт менен окутуу тартиби бүгүнкү күндө жокко чыкты. То есть 2,5 ай окутуу бүгүнкү күндө жок. Бир гана жаңы стандарт менен 10 ай жана 12 ай окутуу гана бүгүнкү күндө бар. Сиз Чынара Сапарбековна жол коопсуздугу жаатында атайын бирикмеде иш алып барып атпайсызбы? Сизге белгилүү да мындай тартиптин, мындай сапаттык жогорулатуу аракеттеринин натыйжасы канча убакытта көрүнөт деп ойлойсуз? Натыйжасы эле биз жол кырсыктарынын санын кыскартуу маселеси болуп атат да. Оюңузча кандай? Эми албетте буга дагы бир нече убакыт керек. Керек. Анткени буга чейин мен айтып кеткендей, ошо авто мектептер абалдары өтө начар болгон үчүн, өтө көбөйүп кеткен үчүн, кээ бирлери коммерциялык пайда алыш үчүн бат эле ача калып колдонгон, окутуп салган же бере салган ушулар көп болгон да. Эми ошол доордон кетип, анын кесепеттери кеткенче дагы бир убакыт кеткен атат да. Ошо чын эле азыркы абал, азыркы айдоочулардын маданиятынан да көрсөк болот да. Ошо нарушенияларга баргандын санынан көрсөк болот. Ошол кесепети болду да. Эми бир нече убакыт керек болот бунун результатын көрүш үчүн. Бирок ошол эле кезде мен билем көп эле эл каршы чыгып атканы да. Ошол эмне үчүн өтө узак ай берилип атат окуганга. Муну кандай эми азыр ушул бир ушундай бир мезгилге келип такалып атабыз. Бардыгын бат бүтүргөнгө шашышат да. Ушул айдоочу маданияты дагы. Бир суроо берейинчи, ушу сиз унут электе сизден улам суроо жаралып атат. Ушул эмне үчүн 12 ай окутабыз дегенде дагы басымдуу бөлүк айдоочулар, коомчулук каршы чыккандай болду. Анан документтерди алмаштыралы десе дагы мындай бир неме болушту да. Каршы пикирлерин билдирип, эмне үчүн документтерибиз турбайбы деген сыяктуу. Эмне бул жоопкерчиликтен качкандыкпы же болбосо ушул чын эле мамлекеттин каалап турган ушул жол кырсыктарын азайталы деген демилгени каалабай атышабы деген дагы суроо жаралат да. Ушул көп жылдан бери негизи күч структураларына карата айдоочулардын мамилеси өтө жакшы эмес болчу да. Алар мисалы алардын арасында коррупция көп деген эме калыптанып калган. Алар акча алат, пара берет, пара алат деген сыяктуу мындай эме калыптанып калган да, маданият. Эмне иш чара көтөрүлбөсүн, мунун баарынын аркасында акчаны алуу, акчаны бюджетке кошуу, ушундай сыяктуу бир маданият калыптанып калды да. Эмне инициатива болосун, көп учурда ушул кооптонуу бар айдоочулар арасында, жалпы элдин арасында. Бул эми жөн чыккан жок, муну акча чогултуш үчүн чыгарды дегендей. Аркасында коррупция бар болушу мүмкүн деген шектенүүлөр. Эми бул ушундай калыптанып калган маданият биздин элдин арасында дагы. Bundan арылыш үчүн дагы бир нече убакыт керек. Бирок bundan арылыш үчүн ошол эле күч структуралар өтө таза иштеп коюш керек. Эгер таза иш алып барылбаса, анда жанагы кооптонуп аткан нерселер чын эле далилденип калат. Көрсө чын эле бул убактылуу эле болгон турбайбы. Демек, мамлекет каалап жаткан жакшы жыйынтыкты тез аранын ичинде көрсөтүшүбүз керек. Көрсөтүш керек дагы, таза иштеш дагы керек да. Бул сынактарда, Тынычбек мырза, кайсы органдар катышып атат? Себеп дегенде ушул окуу мектептери даярдап берет. Кайсы жол менен болсо дагы мурда даярдалып келген, документтер келип унаа мамлекеттик ишканасына келип түшкөн. Бирок ал жактан ошо көзөмөл кандай болгон деген дагы суроо көпчүлүктү түйшөлчү да. Бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Анан кайсы органдар сиздерди ошо сынакта отурат? Көзөмөлдөп. Азыркы убакта теориялык сынакка келген биздин кандидаттарды өзүнүн имаратында болгон айдоочу курамды даярдаган бөлүмдөрдө теориялык экзамен өтүшөт. Бул экзаменге биздин адистер гана карайт. Ошону менен бирге ар бир бөлүмдө онлайн форматында көрүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Биздин сайтыбызда онлайн форматында каалоочулар ушул көрүп турганга мүмкүнчүлүк бар. Практикалык экзаменди алып кетсем, практикалык экзаменде дагы азыр стандарттештирүү багытында ар бир транспорт каражаты окуу биздин мекемеге тиешелүү видеорегистратор менен жабдылган. Муну менен бирге азыркы убакта санариптештирүү багытында практикалык
биздин агайларга, багытындагы агайларга боди камералар менен да азыр жабдылууда. Дагы бир көрүнүш ошол сынак тапшырып кетүү учурунда коррупциялык маселелер дагы күч алганын эч кимге жашыруу эмес. Же болбосо тааныш билиштик деген маселе. Бүгүнкү күндө ошолор жоколдубу? Азыркы убакта ошо жогоруда белгилеп кеткендей эле ушул көрүнүштөрдү жок кылуу максатында ушул санариптештирүү багытында курс алып баруудабыз. Аймактар менен кантип иштешип атасыздар? Аймактарда дагы ошондой эле, аймактарда дагы бизде теориялык экзамендерди онлайн форматында көрүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Практикалык сынактарда дагы транспорт каражаттары тиешелүү техникалык каражаттар менен жабдылган. Эми ушул Нурлан мырза ушул мектептен даярдалды, сынактан өттү, андан кийинки маселе жыйынтыкты сиздер көрөсүздөр да. Анан ошол жыйынтык кандай болуп атат? Негизи мындай сиз айтып атасыз, башында ушул кырсыктардын көбү ушул айдоочулардын билим сапатынын жоктугунан, айдоо маданиятынын начардыгынан келип чыккан сапат деп. Андан аркысы ушу инспекторлор, жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызматкерлер кандай иштеп атат? Кеп ошондо болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө кандай иш алып барып атышат? Азыр биринчи жана айдоочу көлүктөрдү алмаштыруу, эски көлүктү жаңы көлүккө айдалышууга токтолуп кетейин. Жана айтып келет эле, бул бизге жеңилдик болот. Азыр буну алмаштыруу кылып, баардыгын санариптештирүү кылсак, анткени баягы эски айдоочулар көлүктөрдө жарандарыбыздын жеке номерлери жок болчу. Ал менен бизге текшериш, айып пулун текшериш жана ошондой эле биздин укук бузуулардын бирдиктүү реесине каттоо кыйынчылык жаратып аткан. Азыр эгер баардык айдоочулар эски айдоочулук көлүгүн ошо жаңы айдоочулук көлүктөргө алмаштырса, бизге жеңилдик жаратат. Анткени биз азырда санариптештирүүнүн алкагында кызматкерлерибизге планшет берип атабыз. Алар кагаз түрүндө эмес, уже электрондук форматта протокол жазуусу болчу. Бул санариптештирүү алкагында калган жаатта жол кырсыгын алдын алуу максатында биз өзүбүздүн тарабыбыздан профилактика иштерди күчөтүп, ошол айдоочуларды жол эрежесин сактоого чакырып жана үндөп иштерди жүргүзүп атабыз. Ошол алкагында айдоочулардын айдоочулук күбөлүгүн азыркы биздин урматтуу президентибиз айткандай жеринде текшерүү деген дагы бир талап коюлган. Ошол талаптын негизинде азыр мыйзам долбоорлор иштелип чыгып, азыркы эмеде жогорку кеңешке кароого жөнөтүлгөн. Эгер кабыл алынып калса, биз дагы ошол алган айдоочу көлүктөрдүн сапаттуулугун текшергенге укуктуу болобуз. Негизи эле ошол көбү баягы ушул жолдо жүргөн инспекторлордун жол кайгылуу кызматтарынын иштөө сапатынан дагы көз каранды болуп келген да. Көп учурларда ушул көз жумуп койгон учурлар дагы көбөйүп кеткен. Бүгүнкү күндө эми техникалык, заманбап техникалык өзгөрүүлөр, сиздерди камсыздоо маселеси болгондугунун себебинен бундайга жол берилбесе керек, эми мүмкүн эмес болсо керек деп ойлойм. Кандай дейсиз? Туура айтасыз. Азыркы учурда өкмөт тарабынан баардык жабдуулар бизге караштырылган. Ошол автоунаалар берилип атат. Автоунаалардын баардыгы ошол видео байкоо камералар орнотулган. Ал автоунаанын ичин, сыртын карайт. Ошол кызмат өткөрүүчүлөрдүн кызмат өтөсүн. Андан тышкары төшүндө төш камералар бар. Көзөмөлдөп ошол кызматкерлердин иш тартибин, айдоочулугу менен болгон мамилесин баарын. Аз эгер биз бул планшетти киргизсек, бул санариптештирүү алкагында дагы чоң жетишкендик болот. Бул эми Бобек мырза, эми жалпы ушул калган айдоочуларды даярдап, ушул күбөлүктөр менен камсыз кылуу дагы канча убакытка созулушу мүмкүн деп атасыздар? Мөөнөтү жок айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу маселесин айтасызбы? Мынакей өзүңүздөр жакшы билгендей, өзүнүн жетекчилик 1 айлык мөөнөт берди. 15 январдан 15 февралга чейин мөөнөт берилди бүгүнкү күндө. Азыркы кезде кайрылуучулардын саны аябай көп. Эгерде кандайдыр бир себептер менен узартуу мүмкүнчүлүгү жаралса, биз мамлекет башчыбыз дагы айтты, биздин жетекчибиз дагы айтты, Каныбек Турунбекович дагы узартуу мүмкүнчүлүгү бар бүгүнкү күндө. 1 ай болобу, 2 ай болобу, ошол талапка жараша узарткан мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан ошол дагы кошумча учурдан пайдаланып айтып кетейин. Урматтуу жарандар, баарыңыздарды ушул акция менен колдонуп, мөөнөтү жок, мөөнөтү көрсөтүлбөгөн айдоочулук күбөлүктөрүңөрдү ушул акция менен колдонуп алмаштыра алыңыздар. Себеби бул
бүгүнкү күндөгү заманыбызга учур бул заманыбыздын талабы деп айтсам адашпаймын. Себеби жылдан жылга жаңы кызматтар көрсөтүлүп атат. Жылдан жылга мамлекетибиз сапаттуу кызматтарды көрсөтүп баратат. Акция бүткөн учурда деле кимде ким жетишпей калган болсо дагы 1 жылга чейин убактысы болот. Ошондуктан мен сиздерге айтып кетейин, өтө көптөгөн санда офистерге барып, ал жерде көптөгөн убактыңарды кетирип офиске барып, өзүңөрдүн офлайн түрүндө эмес, онлайн түрүндө гана өзүңөрдүн ушул айдоочулук күбөлүктөрүңү алмаштырсаңар болот. Анан акция бүткөндөн кийин, эгерде акциянын узартуу шарты болбосо, акция бүткөндөн кийин дагы 1 жыл убакыт болот бүгүнкү күндө. Ар бир жарандарыбызга ушундай шарт түзүп атабыз. Кимде ким ушул күбөлүктөрүн алмаштырганга жетишпей калган болсо, дагы 2026 жылдын 31 декабрга чейин толук кандуу убактысы болот. Ошондуктан бүгүнкү күндүн заманыбыздын талабы, мамлекетибиздин өнүп өсүшүнө ар бир жарандарыбыз өзүбүз салым кошолу деген ниеттебиз. Азыр документтик маселелерде дагы жанагындай эч кандай документтердин талап кылбагандыгы айтылып атат, болгону паспорт керек. Эмеде айдоочулук күбөлүктү алмаштырууда 083 деген справка талап кылынат болчу. Ошону дагы мына бүгүнкү күндө жетекчилик чечим чыгарып, ошол талапты дагы бүгүнкү күндө алып салды. Айтор бүгүнкү күндө жакшы кызмат алууда жарандарыбызга аябай жеңилдетилген жакшы шарттар түзүп берип атабыз. Тынычбек мырза, мындай жай күндөрү деле ошол унаа мамлекеттик ишканасынын иши оңой эмес эле. Бүгүнкү күндө күбөлүктөрдү алмаштыруу маселеси келип чыкты. Эми сиздерге кантип жетишесиздер деген маселе жаралып атпайбы? Башында белгилеп кеткендей эле, акция башталгандан баштап биздин бөлүмдөргө кайрылган жарандарыбыздын саны бир топ көбөйдү. Ошого жараша биздин иштөө тартиби дагы өзгөрдү. Азыркы убакта биздин бөлүмдөр республикабызда болгон бардык филиалдарыбыз тыныгуусуз, дем алышсыз иш алып барууда күчөтүлгөн тартипте. Ишенал мырза, бүгүнкү күндө ошол билимимди жогорулатам, же болбосо ошо айдоочулукка жакшы көнүп алайын, жакшы окуп алайын дегендер чын эле көппү? Мурун кандай эле, азыр кандай? Сиз айткандай мындай адамдын өзүнүн жоопкерчилиги да. Өзүн өзү даярдап, мына могу Өзбек мамлекетинде эч кандай окубай эле өзүн өзү даярдап барып айдоочунун күбөлүгүн алат. Америкада деле ошондой. Анан бул жерде окуп атканда делечи, окуйм деген адамдар окуп эле жакшынакай эле тапшырып кетип атпайбы? Анан адамдын мына жол кырсыктары эмне үчүн болуп атат? Адамдын жоопкерчилиги төмөн болгондуктан болуп атат. Бул жол эрежеси эң эле жөнөкөй эле да. Мына жол турат, жолдун разметкалары турат. Азыр жолдун баарында чийиндери, сонун көрсөтүлүп турат, белгилери турат. Ошолорду эмне үчүн баягы көп азыр суроо туруп, мына чогуу эле иштегенбиз. Азыр планшет менен булардын билимин текшербесе да болбой калды деген болуп атпайбы? Айдоочунун күбөлүгү мурун бир эле арыз менен берилген. 20 жылга жакын эч кандай окуусу жок эле, бир эле арыз менен берилген. Ошону алгандардын көбү мынакей могу керек болсо стоянка дегенди тааныбай атпайбы? Анан ошолордун кесепети тийип атат. Кийинки убактарда уже могу санаптештирип окуулар болуп аткан булардын кесепети аз эле. Рахмат. Убактыбыз бүтүп калыптыр. Урматтуу катышуучулар, келип бергендигиңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жалпы жол коопсуздугу жаатында муну менен катар жол эрежелерин так билүү жана жол кырсыктарын кыскартуу, муну менен катар жалпы айдоочулук күбөлүктү алуу маселелерине байланыштуу теманы козгодук. Кийинки эфирлерден жолугушканча аман туруңуздар.